Кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, өкмөттүн мүчөлөрү, чакырылган меймандар. Меники мындай суроо, мына комитет бизге корутунду бергенде сунуш берип атат да, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышына төмөнкүлөр чакырылсын. Чечейбаев Эркин Маратович, Ниязбеков Улан Номуканович, Орунтаев Нурдан Кемелович, Жамангулов Азамат, Дүйшеева Жибек, Базарбаев Кудайберген деген министрлердин аттары айтылып кетти. Бирөөсү жок да, каякталар? Өкмөттүн өкүлүнө суроо. Аталган Дүйшеева Жибек, мен бул жерде бармын, замминистр финансов. Жок, мен замминистр деп айткан жок, персонально атам. Комитеттин чечими боюнча ушул аталган кишилер келиш керек болчу. Алмаз Акымжанов, эмне үчүн келбейт алар? Ким үчүн жазылат мындай комитеттин корутундусу? Тиешелүү министрликтерден баягы телефонограммалар жөнөтүлгөн, анан тиешелүү орун басарлар келди. Бишкек шаарынын мэри Жунушалиев Орун басар келди, мына отурат жана бuyakta. Жок, эми бул жерде Мазгачева деп жазылган жок да. Бул эми мындай да. Келгиле, мен чакырат элем өкмөттүн өкүлдөрүнө. Бул аябай чоң татаал маселе. Кырсыктын артынан кетип баратат. Жаман нерсе болуп атат. Мына кече деле жаман иштер болду. Ошол боюнча Ички иштер министрлигине кандай бир эмне жардам керек, кандай суроо болуп калышы мүмкүн. Эгерде ушундай жазылып калса, комитеттин чечиминде ушуну аткарыш керек деген талапка чакырып атам, келечекте ушуга баралы. Жогорку Кеңеш бул жерде мага мейманга келбейсиңер силер. Маселе караганга келебиз. Анан вактым жок деген сөз. Эгер парламентке келбегенге вактысы жок болсо, анда эмнесине вакты бар? Мейли, бул эми мындай, как положено, замечание.